Агай дагы берилип кетти окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Барыңыздарга маалым болуп калгандай эле, мына ушундай жагымдуу чыгармалар буюрса, азыркы биздин эфирибизде башталуу алдында турат. Демек, Куту студиясынын сыйлуу меймандарын сиздерге тааныштыралы. Кесиптеш, анда кесипсизде. Албетте, бүгүнкү биздин Куту студиябыздын коногу Мамат Муса Бакиров агай, обончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери, ошондой эле Ош шаардык Келечек балдар чыгармачыл борборунун эстрадалык вокал ийриминин жетекчиси, көптөгөн патриоттук чыгармалардын автору. Жана биздин кош келипсиз агай, жана биздин агайдын окуучулары Абдысалам кызы Биби Фатима, жана ошондой эле кичинекей кызыбыз Абдиадиева Даткайым. Кош келипсиздер. Кандайсыздар агай? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Эфир башталарды эле ыр менен башталып кирип келдиңиз. Мындай сонун окшойт агай, О, жакшы. Келиңиз агай, эли журт менен амандашып, саламдашалы алгач, анан суроолорго өтөлү. Келиңиз бул камерага акырындык менен. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы кыргызстандык биздин жердештерибиз, замандаштарыбыз. Кудайым сиздерге ден соолук берсин, узак өмүр берсин, тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Кандай келип алдыңыздар? Кошайлык арыз, а? Албетте. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Азаматсыздар, сиздер кандайсыздар? Жакшы. Кандай Даткайым? Жакшы? Буюрса Даткайым азыр сиздерге жандуу үндө мындай кылалычы агай. Чуу дегенде эле бир чыгарманы баштайлы анда Даткайым баштап берсин, андан соң суроолорубузду узатабыз, Макул. Келиңиздер. Даткайым, о сен деген чыгарманы да берет, а? Кеттик анда, баштадык. Азыр. Адашты. Азыр. Кеттик анда. Осень очень хороша, хороша, хороша. Осень ходит не спеша, ходит не спеша. Есть у осени наряд золотой, золотой. Удивляет всех подряд осень красотой. Осень, мило шуршит листьями вокруг. Провожать не спешит журавлиною. Осень, мило шуршит листьями вокруг. Провожать не спешит журавлиною. Осень долго не грустит, не грустит, не грустит. Даже если снег летит, снег дождем летит. Мокрым стал ее наряд, стал он тоньше, чем был. Все равно огнем горят ягоды рябин. Осень, мило шуршит листьями вокруг. Провожать не спешит журавлиною. Осень, мило шуршит листьями вокруг. Провожать не спешит журавлиною. Балең, сонун. Агай, эфирден сырткарда айтып калдыңыз эле, Даткайым менин эң кичинекей окуучум депчи. Ооба. Негизи эң кичине окуучуңуз Даткайым болсо, демек, учурда канчанчы класс? Экинчи класс. Демек, экинчи класстан кабыл алып турбайсызбы же? Андан да кичинесине келгем сизге. Биринчи класстан. Ыр бөлүнө биринчи, экинчи класстан алып, гитарага 5-6 класстан. Жалпы канча окуучу бар агай азыр артыңызда? Азыр гитараны баштагандан бери бир 300-400 болуп калды. Быйыл ар жылы 15-20 бала окутам да. 20 бала бар азыр мен. Бара келди. Даткайым, сен канчадан бери ырдайсың? Канча убакыт болду ырдап баштаганыңа? 2 жылдан бери. Ырдаган жага өзүңө? Жага. Кандай чыгармаларды ырдайсың? Кандай темадагы ырларды? Осень, Аха. мамалак, Мектепте да ырдап турасыңбы? Бара келди. Ал эми биздин гитаранын кармап турган кызыбызга да суроо узаткыбыз келип атат. Негизи гитара менен таанышканыңызга канча убакыт болду? 3 жыл болуп калды. Аха. Коллежде окуп жүргөндө ошо гитара, байкем гитарасы болчу, анан ошодон үйрөнөм деп калганда бир группалашым агайды сыныштаган. Анан ошодон бери ошо агайдан сабак алып гитара үйрөнүп келем.
Агай өзүңүз айтып калдыңыз да, вокал боюнча ушул кичинекей кыздар ырдоо боюнча кичинекейсинен алам, ал эми гитараны болсо ушул чоңураактан алам депчи 5 класстан өткөндөн кийин. Үйрөнүүсүгө 5 класстан кийин жакшы. Мен 3 класстан да алып көрдүм. Колдору жетпей, күчү жетпей кыйналат экен да. Манжаларда да. 5 класстан, 6 класстан жогору 70 жаштарда болсо. Демек, агай ушундай бир угуп калган жайым бар да, ошо колумузда болобу, гитарада болобу үйрөнүүдө, мындай 18 жаштан кийин эмнегедир үйрөнүү бир аз кыйыныраак, же болбосо үйрөнө албайт деген сыяктуу угуп калгамда, мындай кол жетпейчи, мындай эп келбей дегендей, демек болот үйрөнсө. Болот. Аракет кылыш керек. Оңой эмес үйрөнүш. Эми жаш балдарга үйрөтүш оңоюраак да. Ийилчээк болуп, Ырдоодочу жаш балдарга вокалды ушу түшүндүрүп окутуу кыйын болсо керек. Жок. Менде метод көп да метод. Эч кандай көйгөй жер албайт. Анда гитарадан коштоосунда биз Бүбү Фатимадан бир сонун чыгарма сураналы. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, жалпыңыздар үчүн бизден келген конокторубуз чыгандуу үндө кезектеги чыгарманы аткаруу үстүндө турат. Демек, гитара, Yamaha, агай коштойт. Мыкты чыгарма сиздер үчүн анда жаңырсын. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, mio partigiano come presidente, con autoradio sempre nella mano destra, camerino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America si manifesti, con mie canzoni, con amore, con liquore, con bidoni sempre nelle suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi che leggi malinconia, buongiorno Dio, e sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema d'arma la mente, con un vestito giussano so blu e la vogliola e la domenica in TV. Buongiorno Italia con caffè ristretto, le calze nuove il primo cassetto, con le bandiere tintoria, un assaggetto giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi che leggi malinconia, buongiorno Dio, e sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Баракелде, азаматсыздар сонун аткарып болду. Негизи Бүбү Фатима айтсаңыз, бул ырды өзүңүз тандап алдыңызбы же агай сунуштады ушу чыгарманы аткарып көрчү деп? Буга чейин өзү негизи кыргызча эле же болбосо орус тилинде эле ырларды ырдайт болчумун. Анан кийин агай мага бул итальянский эмес, башка бир дагы сонун чыгарманы сунуштаган болчу. Анан ошодон итальянский сонун тил, сонун угулат экенин байкап, анан ошол ырды өзүм тандаганмын. Бирок чынында агай, бул сиздердин курактагыларга көп жакса керек бул ырлар, жаштыгыңыздарды эстетип. Бул ырлар өлбөс, өчпөс ырлар да. Кыргызстанда деле бар го. Ырдарлары.
Италиянын ушурлары өчпөй турган ырлар да. Агай, эмиске суроо узаткым келип атат. Ошо бир топ жылдан бери кыргыздын маданиятында өзүңүздүн сонун чыгармаларыңыз тартуулап, бир эмгектенип келатасыз да. Эми мен бир эске салгым келип атат. Сиздин ушул жаатта жүргөнүңүзгө канча жылдын жүзү болуп калды? Жалпылап айтканда. Мен 4 класстан баштагам музыканы. Ошондо 4 класс болсоңуз канча жыл болуп калат, агай? жалпылап айтканда 4 класс болсо, мен өзүм 60ка чыктым азыр. Ошондо бир болжол менен айтканда 50 жылдын жүзү болуп калыптыр 50 да, агай. жылдан ашып калды. 50 жылдын ичинде эмне таптыңыз? Эмнеге жетиштиңиз, агай? Сыймыктап Бул айтат. музыка жакшы нерсе да. Менин оюм мындай да. Мисалы, сен деле бир гитара ойносоң же ямах ойносоң, бул кызым деле ойносо, Кыргызстанда баары ушул музыка инструмент менен сүйлөшкөн жакшы да. Жүрөгүң өзгөрөт. Жок дегенде Кыргызстандын 50% музыканы жакшы түшүнгөндөрчү Кыргызстан качан өнүгүп кетет эле. Мен муну түшүндүрсөм көп убакыт кетет да. Себеби мына до деген нота сенин үйүң, до диез деген коңшуңдун үйү. Си бул жактагы коңшуңдун үйү. Донун өзүнүн бир өзүнчө планетасы бар. Үй бүлө ушундай да. Ошондо ырдап атканда да мен да аражырып калам да. Адамдар каалаган нотаны басып ырдай берет, ошон үчүн жакшы чыкпайт да. Ошон үчүн мен бул окуучуларыма ар бир нотаны түшүндүрүп ырдатам. Ошон үчүн таза тонодашат булар. демек музыканын да Ошон үчүн музыканы баардык адамдар түшүнсө жакшы, заман жакшы болуп кетсе керек деп ойлойм. Өзүм оюм. Жакын кошкан менен, баардыгы менен жакшы болосун. Мамиле дагы ошол жерде жайгашат. Мен айтканым, мектептен тартып баары мени жакшы көрчү. Мен аккордеонду берип берем. Туурабы? Анан армияга бардым. Армияда дагы колума кирген инструмент ойноп ырдап берсем, баягы стариктер деп коет, олар таяктаган жок, мен молодой таяктаган жок. Дос эле болуп жүрө бересиң да. агай Музыкада достук көбүрөөк болот да. Анан спорт менен музыкада өзүңөр билесиңер, достук көп болот да. Негизи маданият менен спорт өлкөнүн желеген желбирет үчүн эң бир чоң орду бар нерсе десек болот да. Эми бизден кичинекей Даткайым микрофонду алып, мен ырдайымбы деген сыяктуу болуп даярдып турган үчүн кандай ырдап бересиң Даткайым бизге? Кандай чыгарма аткарасың? кайсыр аталышы Азыр. Агай билет окшойт. Агай айтса, агайдын кайсы музыканы чертсе ошону ырдайт окшойт. агай айтып аткандай музыканын тили менен
койчу мамалак, сага күлгөн жарашат, колу буттуң орутпайын, эркелебиз мамалак, колу буттуң орутпайын, эркелебиз мамалак, 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 ыргап берем сага арнап, күлүп койчу мамалак, сага күлгөн жарашат, колу буттуң орутпайын, эркелебиз мамалак, колу буттуң орутпайын, эркелебиз мамалак, мамалак, мамалак. Байлы, ең сонун. Азаматсыздар, мыкты. Сону мамалак деген шарма болду да, азаматсыздар. Агай ошо жаштар менен иштешкен, балдары менен иштешкен, өзүнчө бир керемет болсо керек. Рахат аласың да. Себеби бул балдар берген тапшырмаңды убагында аткарышат. Анан кызык окушат. Улуу инсандарга караганда, баягы сен айтканга караганда, булардын кызыгуусу көбүрөөк да. Демек, баягы жаштыгыңызды ар дайым сизге эске салып турса керек. Өзүңүз да 4-ч класста аралашсаңыз, бул окуучуларыңыз ошол учурду эстетип турабы? Азыркы заман техника жетишкендиги үчүн мен 4-ч класста баштагам окууну. 7-ч класстан ырдай баштагам. Себеби азыр техника баардыгы бар, ортосунда интернет бар, ырдап үйрөнүп оңоюраак да азырчы. Биздин маалда инструмент, аккордеон билсек, комуз билсек, ошо менен эле калат элек. Азыр инструмент дагы көп да. Агай, анан ошол жанагы айтып кетпедиңизби, армияга барганда деле мисалы дедовщина деген нерсеге кабылган жокмун, тескерисинче алар ушундай ырдап берсем, мындай кубанып, жакшы кабыл алышчу эле депчи. Анан ошол канча инструментти ойнойсуз, кайсы аспаптарды? Мен колума кирген инструмент ойной берем. Себеби нота билген кишиге машинаны айдагандай эле. Кайсы марка болсо да айдай бересиң да, өзбү? Ушу машина айдагандай эле нерсе бул нотаны. Ар бир инструменттин нотасын билип алсаң, гаммаларын көрүп алсаң, ойносоң болот. Анан армияга баргандан кийин бир апта мен гармошка бар экен, билбейт элем, нотасын таап ойноп. Бир аптада үйрөндүм. Анан командирим кирип солдаттарга айтып калды. Оказывается, ал маалда армияда фамилияңды ат кылып коет да. Бакир играет на аккордеоне, купим десе 150 бала купим деп туруп, 1 сомдон жийип аккордеон сатып беришкен. Солдаттарчы. Ошо менен 2 жыл укканымды ойной берет элем, нота менен деле угуп деле ойной берет элем да. Демек, баягы армияда жүргөн учуруңуздагы бир шаң шөкөт менен 2 жыл бою коштолгон турбайбы, Ооба. Анан эми кезекте мен окуучуңузга алып аткым келип атат, Биби Фатимага. Негизи сиздин бул ааламга дейбизби, бул маданий чөйрөсүнө дейбизби, аралашып калганыңыздын себеби, анан кантип башталды, эмне болуп башталды, гитараны кантип колго алып калдыңыз, тарых боюнча өзүңүздүн жеке. Микрофон жок эле сүйлөй берсеңиз болот. Берип койсоңуз болот, Мен өзүм мектепте окуп жүргөндө өз спорт жаатында болчумун да. Анан кийин ондо баягы дзюдо күрөштүн бир түрү, ошол менен алектенчүмүн. Анан кийин бирок эми үйдөгүлөр негеде ошо эме болуп калды, кыскасы. Кыз балага болбойт деген сыяктуу. Ошондон анан кийин айылдайм баары залда бар кыздар аз барбат болчу да. Анан кийин барбай өзүм жалгыз калып калдым. Анан ошодон барбай калдым. Анан бирок эми 2 жыл окууда 2 жыл барып койгон болчумун. Анан кеч саат 5-те барат элек да. Анан ошол убакта денесем менен алектениш керек болуп калган да. Ошонун ордун денеси менен толукташ керек болгон. Анан үйдө ошо байкемдин эски гитарасы бар эле, ол бузук эле. Анан карасам оңдоп коюптур. Анан ошентип анан кичине кармап жүрүп, анан ошентип эле кирип калгам негизи. Анан агайга жолуктуңуз. Анан кийин агайга жолугуп, анан агайдан дальше уланып ошентип. Канча убакыттан бери агай менен агайдан сабак алып келатасыз? 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Агай эми мисалы үчүн ушул уядан качан учурасыз кыздарды? Мисалы үчүн чоң сахнага аттантып, Мен билим бере берейин. Бар жагы оңойлоп. Жеңил болуп калса бар жагы. Буюрса. Биринчи билим алыш керек да. Азыр ушу Биз эфирибизди кайра улайбыз. мен деле баягы эфирден сырткары агайдын ушул алып келген Чармачылыгына берилип, аспабына карап, ушу Ямаханы карап, ушунчаны кантип баарысын башка батырат болду экен деп олтурбайбы, таң калыпчы.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызда өзгөчө жандуу үндө сиздер үчүн биздин агайыбыздын окуучулары менен мыкты чыгарма аткаруу алдында турат болчу. Эми Биби Фатима өзү баштап берсин. Андан кийин Даткайымга кезекти беребиз. Анда кезектеги чыгарма урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер үчүн жаңырмакча. Ойлойсуңбу? Ойлойсуң, кеттик. Алсырап жаным кейип турган кезде опотун жөлөк болуп койбойсуң. Билбедим же байкабай жүрөсүңбү. Же мени орбайт деп ойлойсуңбу. Муңум бошоп турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу. Билбедим же байкабай жүрөсүңбү. Же мени кейбет деп ойлойсуңбу. Сезимдер толкуп ташып турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу. Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү. Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу. Байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү. Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу. Же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу. Байлы. Агай, мен ушул жерден бир суроо чыралды да. Биз кесиптешимибиз азыр жандуу үндө, жандуу баарысы жандуу болуп атса, эс алып отурдук да. Анан чыгармачыл инсандар сиздер кантип эс аласыздар? Чарчайсыздарбы деген суроо Негизи ушу дайым жандуу. Жандуу ырдаганда өзүм деле эс алам да. Күндө эс алууда жүрө турбайсызбы анда? WhatsApp'тан кандайсың деп сен бирөөгө жөнөтөсүң да үн. Ал дагы карап туруп көңүл болсо жакшы деп коет, болсо жакшы деп коет да. А биз мындай сүйлөшүп атпайбызбы? Ырды эле ошондой да, мындай жандуу менен ырдап атсаң, адам энергиясы бири-бириге өтөт да. Демек ар дайым энергичный ошол менен катар эле жакшы бир маанайда жүрүүңүзгө себеп. Биз нота менен атабыз да жүрөккө. Баракелде. Азаматсыздар. Агай, мисалы үчүн ушул өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз да, мен колума тийген кандай аспап болбосун, нотасын тапсам ар бирин аткара берем депчи. Сиз бул үчүн дагы биринчи сиздин өзү негизги аспабыңыз кайсы болгон? Биринчи аккордеон биринчи. Аккордеон. Анан кийин чоңоюп кеткен турбайбы, Ооба. Эми азыр колго батпай калды, болсо аккордеонду ала келет. Буюрса кийинки берүүбүздө буюрса аккордеон менен чакыралы. Ал эми азыр болсо кезекте Даткайым кызыбыз дагы сиздер үчүн жандуу үндө кезектеги чыгарманы аткаруу берүү алдында турат.
Ошондуктан окудум. Ömür bergen mağa, gönül bergen mağa, Huday bergen mağa, aydın gamborlarımdan Kubat bergen mağa, ata menin apam, baylığımsın Apa, daima sen benim maqtanamın Apa, men seni Mekke'ge altaramın Apa, beş boysunlarda dört tarafın Kulağımsın Ata, bir akka sözünü şattanamın Ata, men seni Mekke'ge altaramın Ata, bir gecedelik aykanların Çınarımsın Apam, daima sen benim maqtanamın Apam, men seni Mekke'ge altaramın Apam, beş boysunlarda dört tarafın Kulağımsın Atam, bir aytın sözümü şattanamın Atam, men seni Mekke'ge altaramın Atam, bir gecedelik aytkanların Çınarımsın Atam. Бале. Саламатсыздар. Сонун мыкты аткаруу болду. Даткайымга суроо саткым келип атат. Акыркы суроо болсун Даткайымга. Даткайым, келечекте дагы сен ырчы болгуң келеби, чоңойсоң ким болгуң келет? Чоңойгондо ким болгуң келет? Ырчы болосуңбу? Кимге окшош ырчы болгуң келет? Кимге окшош ырчы болгуң келип атат? Кайсы ырчылар чыгат учурда сага? Азыркы мезгилдеги. Жакын кармап Кимди жакшы көрөсүң? Кимдин ырлары жагат сага? Тандай. Өзүмкүнөн башка эч кимге жакпайт, Өз жакшырдайт да сен. Үйдөгү апаңдарга картап бересиңби? Үйдө? Көйлөрдү айсың үйдө? Айтышабы жакшырдайсың деп колдошобу? Келечекте мисалы ырчы болом десең, ооба дешип. Бул да бийге да катышат, аябай жакшы бийлейт. Бийлейт дагы. Чыныгы таланты. Кара келди. Буюрса келечектен көптү үмүттөндүргөн кыздардан экен, чынында аябай сонун кереметтүү аткарып берди. Эми чоң окуучуңузга суроо сатым келип атат. Негизи чоң сахнага аралашып, же болбосо баягы азыркы учурда жаштардын заманбап кавер сыяктуу ушу интернет булактарына жайгаштырып ушундай нерселер менен алек болуп атышат да учурда көпчүлүгү эле. Ал эми сизде ушундай варианттар же болбосо ушундай кылып көрдүңүзбү? Мен буга чейин эч жакка киргизбейт эле болчумун. Быйыл эле биринчи жолу эмеге университетте чоң сахнага чыктым. Одон чоң нече элекмин. Интернет булактарына деле YouTube же башкага киргизбедим. Буга чейин өзү туугандар арасында эле ырды айтып болчумун да. Азыр Инстаграмга бир-эки видео бар, онда быйыл эле киргиздим. Негизи кесибиңиз боюнча кимсиз? Азыр мен экинчи окууну окуп атамын. Буга чейин английский переводчик колледжди бүттүм. Анан азыркы учурда болсом кайрадан физика-математикалык направленияда ошол окуп жатам. Демек бул чыгармачылык сизге кошумча катары эле, же кийин бара-бара негизги кесипке айланып кетиши да мүмкүнбү?
Жок, негизи кошумча эле. Кошумча эле. Анан кесиптешим айткандай алдыдагы балким пландарыңыз барбы? Ошол кавер жүктөп, Балким клип тарттырып берип, ыр жаздырып деген пландар жок азырынча? Азырынча жок. Эми агай окута берсе жаралып кетиши. Негизи максат окуу, билим алуу да. Бара келдим. Агай, мисалы үчүн эми окуучуларыңызды ырдаттык, анан эми баягы өзүңүздү да ырдатпасак биз да кое бербейбиз. Анда сизге мүмкүн болсо өзүңүздөн бир чыгарма болсун агай жандуу үндө. Өзүмдүн чыгармам көп, бирок мен Жолдошбек Мамажановдун ууларын ырдап чоңойгом. Армияда дагы ошону ырдап берсем генералдар туруп алып кол чаптыр да. Ошо Жолдошбек Мамажанов агамдын сүрөтүңө деген ырдын ырдап берейин, а? Келиңиз анда агай. Сакта деп өзүң берген жалгыз сыра сакталып ошол бойдо менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганыңды неге сен түштүң экен күйдүм сүйрө. Неге сен түштүң экен күйдүм сүйрө. Көрүкүңө шектүү карап түшкөн жүрөк сезимге бир башкача ой түшүрөт. Өкүнөм сен кайрылбай кеткениңе, калбайын деп эч болбосо беттен бирі. Kalbayım dep eç bolboso betten biri. Ho 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 ho. Öpüdüm meylitteyim ökünüçkü. Meni aldap okşop düşün gettin canına. Bayqatpay baştakıday жүргөндүрсүң. Başkalardan жүрөгүнө басылды жанна. Başkalardan жүрөгүнө басылды жанна. Эгерде менден башка болсо бөлө, сүрөтүңдү же тытып же ырттана.
Мен tutpаймын күні сенде сүрөттөй емес. Сүрөтүң, 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 жүре берсин күлүм сүрөт. Сүрөтүң, 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 жүре берсин күлүм сүрөт. Бали агай, ыраазычылык билдиребиз, аябай жеткиликтүү деңгээлде аткардыңыз. Анан убактыбызды аяктап бараткан үчүн бир акыркы суроолорумду берип алайын деп ушундай шашып калдым. Негизи азыр ушул окуучуларыңызды шакирт тарбиялап атпайсызбы? Анан кийин мисалы сиздин устаттарыңыз кимдер болгон, же болбосо кайсы окуу жайда билим алдыңыз, музыкалык дегендей? Мен 4-класстан Өзгөнгө барып, музыкалык мектепте чалпакташтык. Чомоев Саргалтай деген агай окуткан биринчи аккордеонду. Кейін Сина Мадышева деген эжекем окуткан. Ошентип анан Эгембер Талип окутту. Кейін Ниязалын бүткөм. Onu бүтүрүп келип, бир жыл Өзгөндө элдик театрда иштеп келип, Ниязалын бүтүргөм. Кейін университетти бүттүм. Анан ушу музыка дагы эле окуп атам, 60-ка чыксам эле. Бирөө окутпаса деле өзүм окуп атам. Анан Ырысбай Абдыкадыровдор менен чогуу концерт коюп чыкканбыз. Агай көп насааттарын айткан. Айрыкча аккордеондо биз эми өзүңөр билесиңер, баягы көчөдө ырдаганда аккордеондо каттуу ойноп, каттуу ырдай берет элек да. Ырысбай агай айткан, балам, кыйын музыкант болсоң, проигрыш деп коет го, ортосунда ойногондо, каттуу ойногондо, ырдап атканда үйүнүңдө ар бир тамгаңды эл уксун деген да. Ырысбай агайдын ушул сөзү эсимде калып, ошол тарбиясы ошондой болгон. Баракелде. Агай, сиздерди дагы да болсо ырдатып, дагы да сиздер менен маектешип элесек, бирок убакыт деген өз үстөмдүгүн кыла берет экен, кете берет экен, жыла берет экен. Бизде аябай көп, Буйруса кийинки берүүлөрдө дагы сиздерди дагы чакырабыз деген үмүттөбүз. Агай, эркин микрофон болсун, жалпы көрүп жаткан көрөрмандарга сиздерден барысыра калып турайт. Жалпы эли журтка мен Алла Тааладан жалынып жалбарып сурайм. Кыргызстанда эч ким оорубасын. Жаныбарлар оорубасын. Мына жаман оорулар жакындабай эле кете берсинчи. Анан кийин Кыргызстанда канча улут болсо баары ынтымак жашайлык. Кыргызстанга салым кошойлук ар бирибиз өзүбүздүн колунан келген жумушубуз менен. Элиме ден соолук, жергибизге тынчтык каалайм ушул. Рахмат агай. Сиз дагы. Мен да негизи эле тынчтык болсун элибизде. Атайын ден соолукта болойлу. Даткайым, салам айтпайсызбы? Досторго, эжекелерге, ата-энеңе салам айтасыңбы? Салам айтпай, атаңа, апаңа. Кимге салам айтасың? Дагы? Азыр микрофон дагы жандырды. Эми айтчы, кимге айтасыз салам? Сүйлөчү. Ата-энелермен, Классташтарга. классташтарыма, туугандарыма жана эжекелериме. Баракелде, манакей. Жалпы жакындарына Даткайым да сонун салам айтты. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да сонун кыргыздын маданиятында агай сонун салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер дейм. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биз кезектеги Ару таң программасынын кезектеги чыгарылышында жыйынтыктап барабыз. Ал эми биздин эфирибизде Аваз Акимов жыйынтыктап берет. Ал эми биз кесиптешим экөөбүз сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө.